Кыргыз-Тажик чекарасындагы курч абалдан Баткен областык биргелишкен ооруканасына жалпы 18 жаран бизге түштү. Анын бирөө гражданский, көпчүлүгү аскер кызматкерлери. Бардык түшкөн жарандарга медициналык биринчи жардам көрсөтүлүп жатат. Дарыгерлер Кадамжай Кызылкайдан кошумча дарыгерлер күчтөр чакырылган. Бүгүнкү күндө бардык медицина кызматкерлери күчөтүлүп иш алып барылды. Ошондой эле айылдарда, жерлерде болгон жарат алган жарандарга Баткен областык өкмөт медицина борборунун тез жардам бөлүмүнө жалпысынан 10 тез жардам кызматы бригадасын жеринде иш алып барып, ошо аскер кызматкерлер менен ошо жарандарды алып чыгуу боюнча жана областтык ооруканага жеткирүү боюнча оперативдик иш алып барып жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө кошумча Ош шаарынан дарыгерлер тобу келип жатышат, азыр келип калат. Ал эми Лейлек тарапта дагы бардык медицина кызматкерлери